Үчүнчү микрофон. Саламатсыздарбы, Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен бул жака конок болуп келип калдым эле. Өзүмдүн районуму өзүмдө баштайын. Көйгөйдү айта берсек көп, ыраазы болуп да үйрөнөлү. 30 жылдан бери болбогон бир да президент Атыңызды айтып койсоңуз. Райбекова Топчугүл Кылычбековна. Эми эл ыраазы болуп үйрөнөлү. Болуп аткан жакшылыктарды сезе билели. Анан мен өзүмүн районумдун көйгөйүн өзүбүздө айтам. Мени жеке кабыл алууңузду суранам, Садыр Нуркожоевич. Мамлекеттик деңгээлде кабыл ала турган маселелер боюнча. Жазылыңыз, убакытым болгондо кабыл алам. Сизге жазылдым. Менин атым Рахат, Баятов айылынан келдим. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апасы катарында келдим. Бул Артала жеркесинде Баятов айылына мүмкүнчүлүгү чектелген балдары үчүн атайын реабилитаттык центр ачып берип, колдооңузду өтүнөт элем. Реабилитациялык борборлор боюнча мына былтыркы жылы министрликтин колдоосу менен 14 борбор ачтык, убактылуу. Быйыл салып баштадык. Муниципалдык кылып Нарын шаарына бирди салып атабыз. Кийинки жылдары Кудай буюрса ар бир райцентрга, айылдарга эмес, райцентрларга биз салып беребиз. Эгер мүмкүн болсо, бизде здание бар, ал жерде балдар окутулат. Бирок ошол зданиянын 5 мүнөттүк убактыңызды бөлүп көрүп беришиңизди өтүнөт. Мен билем, келип кеткем. Бир нече жол келип кеткем. Аким менен биргеликте анын кадры бар, тамак ашын чечиш керек, жана башкаларын чечип атабыз. Макул, биз жардам, мен эсиме алып жазып койдум, жардам берем мен. Акча каражат жагы керек экен буларга, мен жардам берем, макул. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, биз Тоголок Молда аймагынын айылык кеңешинин депутатымын. Жаңы Талап айылынын тургуну болом. Атым Талайбек. Биздин сурай турчубуз айтып өтүп кеттиңиз, жаңы эле спорт комплекс 6 жылдан бери салынат деп губернатор айтып эле келатат. 6 жылдан бери эчтеке курулбай, өздүк салымы салынган, проекттин долбоору, сметасы бүткөн. Ошо боюнча акчасы каралбайт, сметасы ошо бойдон эле жатат. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, ошо жашоочуларга жер трансформациялап берсеңиз, ошо жердеги 12 миңден ашык калк жашайт. Ошол 12 миң калктын балдарынын баары азыр арга жерде турак жай сала албай, ошонун артынан ар кайсы жерде жүрүшөт. Балдардын баары миграцияга чыгып кетишкен. Үчүнчүсү, ушул банктар боюнча ар бир жарандар банктардан кредиттерди алат экен, майда чүйдө чарбалык иштери боюнча бир нерселерди алат экен, дагы анан бир аз мүмкүнчүлүгү болбой калып, кечигип калган болсо, ошону чорнуйга салып коет экен. Ал чорнуйга салып койгондо бир 10 жыл, 6 жыл, 7 жылдан 10 жылга чейин кредиттер берилбейт экен. Ал өз ара иш кыла албайт, эчтеке кыла албайт, же ипотекага, тамга кандайдыр бир маселелерин чече албай, ошол жээкте калып кетип атат да, карапайым эле жарандарыбыз. Ошол боюнча чечип берип койсоңуз. Биздин спорт комплексти дагы болду, түшүнүктүү. Биринчи 3 маселени айтпадым мен. Спорт комплекс боюнча муну карап көрөбүз, карап көргүлө. Биринчи мектеп, бала бакчаларды бүтүрүп алалы, андан кийин аны спорт комплекске да өтөбүз. Райцентр, рай борборлорго, кичи шаарларга, областтын борборлоруна салып атабыз биз. Анан эми айылга, Жаңы Талай айылдан турбайсызбы, Талайбек мырза, туурабы? Бул боюнча карайбыз. Жер трансформация боюнча. Ошо айылга сурап атасыңарбы, айылга деп. Айылдарга мындай да, эми мындан ары жер там салганга уруксат бербейли. Муну эми бардык эл 99 эмес 100% түшүнүшүңүздөр керек. Мына мен жана айтып өтпөдүмбү, жер тар бизде деп. Улам барган сайын тарып бартат. Мына 7,5 миллионго жеттик. Дагы бир 10 жылдан кийин бир 10 миллиондон ашабыз мисалы. Жылына 150 баладан кем эмес бала төрөлүп атат. Жана мектептерди, бала бакчаларды да беребиз, жер бекер беребиз, частныйды да салгыла деп атпайбызбы? Ошол мамлекетке жардам болот, бюджетке жардам болот да. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Мурда биз 3 жылдан бери, 4 жылдан бери Ош, Бишкек, анан облус центрларга ипотеканын үйлөрүн массалык түрдө салып атканбыз. Азыр эми аларды азайттык дагы, рай борборлорго, анан айылдарга өтүп атабыз. Мына тиги Зардалыдан баштадык, биягы Алайдан баштадык, деген Алайга да 9 этаж неме түшүп атат, күлчөгө. Аларда отурат, 60 жашка чыктым, ушул 5 уктасам түшүмө кирбейт эле, ушул күлчөгө 9 этаж үйлөр курулат деп. Заман ошону талап кылып атат. Ошон үчүн трансформация кылып беребиз, бирок мындай жер эмес, жер там салганга эмес.
Эң болбогондо 5 этаж үй болсо да ошо айылга салып берели. Мына айылдарга 5 этаж үйлөргө өтүп атабыз. Бүтүндөй мына өнүккөн өлкөлөр деп айтабыз го 30 жылдан бери Европаны мисал кылабыз. Биз деле ошондой жетели, аларда деле айылдарында 5 этаж, 9 этаж үйлөрү турат, жашап атат сопсон деле. Жерлерин сактап калып, мисалы Германияга барсаңыз, айылдарында бийик кабат үйлөр турат. Жерлери жап-жашыл болуп, сонун кылып иштетип атат. Биз өзүбүз көп продукция менен, мисалы 9 түрү болсо, ошонун 6 менен камсыз кылганга мына эми араң жеттик. Болбосо мурда баарын импорт кылат элек. Буудайды эми өмүр бою биз өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Азыр мына бүгүнкү күндө мен келгенде 60%-ын сатып алчубуз тыштан. Азыр андан да көбөйүп баратабыз. Улам элибиз өскөн сайын. Жер жок, буудай көп айдалбайт, ошон үчүн Россия менен Казакстандан сатып алабыз. Бул эми мен келечек жөнүндө айтып атам, ошон үчүн айылдарда дагы, мисалы айылдарда деле жок да азыр жерлер, туурабы? Ан үчүн ошол айдоо жерди, же болбосо бигил айыл өкмөткө тиешелүү ФПСтин жерин алып туруп анан трансформация кылып анан мен үй сал деп беришибиз керек, туурабы? Улам барган сайын жерибиз тарыла берет, элибиз көбөйө берет, анан кийин анан эми жаман айтпай жакшы жок. Кокус ушул чөлкөмдө бир катастрофа болуп кетсе, ошо менен ачка калабыз да. Ошон үчүн биз келечек муунду ойлойлу да. Биз өтүп кетебиз, дагы Кудай канча жаш бергенин ким билет, ушу залда отурганыбыздын баары. Бирок келечек муунду дагы ошону кам көрүп кетели да ошолорго дагы. Банктар боюнча, азыр банктар боюнча. Эми сиздин эмеңиз эми туура эмес да, претензияңыз. Кредит деп эле алып туруп, анан той өткөрүп ийгендер бар да, той жасап ийгендер. Аны кредит ал деген алгандан кийин акча жасайт да, тууйт. Анан процентин төг албай калса, анан чорнуйга киргизип коет экен дейсиң, эмне кылыш керек анан банк? Мен деп эле бесконечно бере берсе, банктар банкрот болуп калат да. Ал жагын да ойлонушуңар керек да. Анан кредит алган киши биринчи пландаштырып алыш керек. Мен 1 миллион сом алсам, ушуну мен кантип күрүттетем, ошону айландырам. Анан кантип могу процентин жабам, 18%, анан кантип өзүмө канча процент түшүрүп алам деп туруп, ошону алдын ала бизнес план түзүш керек. Мен мына мурдакы бизнесмен катары, 20 жыл бизнес менен жүргөн адам катары айтайын. Антпесең анан алып туруп, той өткөрүп коюп, анан убагы келгенде төг албай калбагандар эмне кыласың? Асмандан жаап келип, бирөө келип төгүп бербейт да сенин кредитиңди. Кредит алганда абайлаңыздар да. Бекер акчадай көрүп эле ала бербегиле. Анын кайра кайтаруучу мезгили болот, проценти деген болот. Садыр Нуркожоевич, Актала эли сизди келгениңизге баарыбыз сүйүнүп атабыз. Сизди келет деп 5 жыл күттүк. Анан эми мен айтканыңыз, мен 3 курултайды тең айтылды эле, терексай деп. Айтпа дедиңиз, айтпай эле коем, бирок 26-жылы баштатып берүүңүздү сизгеден суранабыз. Актала эли суу үчүн. Кайсын эле? Терексай. Канал. Долбоор башталды да. Башталдыбы? Анан айтпайм, кыскартайын. Экинчи вопрос. ВПСтин жерин мурунку Бакыт Төрөбаев деген айыл өкмөтү жарымын 340 ВПСтин жери бар Теректе. Жарымын рапо алып алган. Анан ал рапосы алып алат дагы биздин мен дыйкан кооператив уюштурдум эле. Сеники жери көп экенде 13 гектар жерди алып 1 гектардан башка кишиге берип салды. Биз өнүгүүбүз чогулабызбы же тарайбызбы кайра? Мен ушуну айтайын дедим. Ошон үчүн мен сунушум ВПСтин жерин айыл өкмөткө гана сурап аткандан айыл өкмөткө берсин деген оюм бар. Бул бир. Экинчи, республика үчүн мен 77-ге чыктым. Кичине жүрөк ооруйт. Мо кардиологияга барганда 24-жылыга чейин үлгү өтө бар эле. 70-тен ашкандарга анализ алганда 50%-ин эле төлөйт деп. Ал эми 25-26 жылдар 2 жолу бардым. 100% 12.000 сом кетет экен. Мурун 5.000 эле сом эле. Анан эми ушуну бу жерде министрде отурат. Ушуга дагы угуп, ушу Мирахымовка барып, ушуну карап койсо жакшы болот. Бул киши жакында эле барды эле. Анан мурунку болгон нерсени кайра эле макул министр көңүл буруп карап койгула. Буга жана Терексай боюнча кайсыл акыбалда турасыз азыр? Ошону айтып бергилечи. Садыр Нуркожоевич, азыр бизде 10 миллиондук болуп атат. Анан суу сактагычтарды биз ГЭС менен кошуп атабыз. 2 мегаватттык ГЭС кошулат. Ошон үчүн кичине убактысы жылып калды. Кийинки жылы курулуш ишин баштайбыз. 10 миллиондук. Баштаганда анан ошондо 27 баштасак, 27 аягына чейин бүтөбүзбү ошондо канал? Жок, аягына чейин бүтө албайбыз. 28-ге 28-ге барабыз.
Садынович, анан бул Макул жерде аксакал, мен көзөмөлүмө алам муну. Мен жазып койдум Терексай боюнча көзөмөлгө алынсын деп. Бергиле микрофон. Рысбек Кişi кыска geldi айтыңыз. geçinde. 10 kişi gelip bu gemodiyaliz boyunca oşal kağızdı familyaların ministerge verdim emele şu bir rayonga bir gemodiyaliz uyuşturup verse deydi. Oşallar narınga varıp günüge 1000 somdan oçiretke turat eken. 2 günde bir varat eken. Ana ne şunu şirge bir uyuşturup verse de bazı ministerge kağız verdim. Hem bu kişi kanday tavat bilmem canı. Жооп бериңиз, мүмкүнбү буяка уюштурганга? Садым Нуралиевич, кече мен больницаны барып көргөм. Бул жерде таза суу маселеси бар экен. Таза суу больницада 2-4 тонна тегерегинде колдонот экен. Ошо өздөрүнө азыркы муктаждыктарына зорго жетет. Экинчиден септик. Септиктер күн алыс эле толуп турат экен. Гемодиализде эң маанилүүсү бул суу. Суу анан септик, Тонналап суу керек. Ал суу чыгат дагы септикти толтурат. Ага дагы талап жооп бербейт. Үчүнчү талап, Кыргызстан боюнча 20 эле нефролог бар. Бул нефрологдордун көбү шаар жергелеринде. Эгер бул жака гемодиализ ачыла турган болсо, анда уролог же терапевт атайын сабактан өтүп, сертификат алып, анан келүүсү зарыл. Ушул 3 маселе чечилсе, коюп берсек болот. Канча гемодиализде жаткандар бар? 9 киши, 7 Немеде? Баятовдо 9 киши. Баятовдо 9. Мен тизмемде 9, 7 Бишкектен алат экен, 2 күн сайын Нарынга барып келет экен. Экөө. 2 Нарынга барып келет. 7 Бишкекке көчүп кетиштир. Бишкекке көчүп кетип, Бишкектен алат экен. Түшүнүктүү. Эми түшүндүңүздөр да. Эми буган деле бара-бара жетебиз. Акталага да, бияка дагы гемодиализ койгонго. Биз эмеге жанакы жумгалган, анан, по-моему, Кочкорго коюп берсек керек эле, Кочкорго коюлган. Бияка да жетебиз аксакал ага. Эми ушул боюнча мен как раз кеп козголуп калды. Бишкекте ошо бөйрөк алмаштыруу боюнча бекер оорукананы ачканбыз. Азыр түрктөр дагы жасайт, кыргыздар да жасайбыз, өзүбүз мамлекет. Мамлекеттен бөлүп беребиз акчаны. Бекер кылып. Мурда билесиздер, Туркияга, Индияга барып 50 000, 70 000 долларга алмаштырып келчүсүңөр. Донор бар учурда дагы береле болбогондо 45 000, 50 000 доллар берчү. Bir tuğan erişip barıp, anam böğröğünü almaştırsa dağı. Hazır biz Bişkek'te beker деп атабыз. Бүт бары бекер. Донор таап келсеңер, бекер кылып беребиз деп мамлекет жасап берет. Ошогон bir 7-8 000 доллардын акчасы эмеси кетет экен. Материалдары, дары-дармек, операция кылганы. Аны да биз мамлекеттен төлөп берип атабыз. Берели деп атабыз. Мына силерден бир тыйын чыкпайт, доноруңду алып кел дагы алмаштырып кет деп атабыз да. Анан ошону айтарым да эми. Bir туган деген бар, бала чака деген бар, донор болуп, мындай бир немеде жаткандарга, гемодиализде жаткандарга донор болуп берсеңиздер, жакшы болот эле да. Бул мамлекетке биринчиден bir тугандык милдетиңерди аткарган болот элеңер. Экинчиден мамлекетке да жеңил болот эле. Анткени ошо ар бир адам, азыр сиз 10 киши алып атат деп атпайсызбы бул жерден? Ар бирүүнө жылына 15 000 доллардан кем эмес акча коротуп атабыз мамлекет. Мына мамлекет материалдарын алып жана гемодиализди алганга расходуна мамлекет жумшап атабыз. Мурда ар бир гемодиализге 100 доллардан кем эмес акча төлөчүсүңөр. Туурабы же туура эмеспи? Мына ошонун баарын мамлекет мойнуна алдык. Анан мен келгенде 2800 гемодиализде жаткан адамдарыбыз бар эле. Азыр 4000ге чыгып кетти. Ошон үчүн суранат элек да баягы. Мен келгенде донорум бар, менин диге акча жагына жардам бериңиз, Турциядан барып алмаштырып келем, 50 000 кетет экен деп арыздангандар аябай көп болгон. Анан кой эми ушуларга жардам береличи, бекер кылалычы деп тургандан кийин уюштуруп туруп, мына эми келгиле доноруңарды алып келип алмаштыргыла десек, бир 55-60 кишиден ашпай койду. Мына 3 жыл болду. Анан донорум анан отказ берди, анан донорум кудуги туура эмес келип калды деген шылтоолорду айтып атышат да. Ошондуктан тез баягы донорлорду тапса алмаштырып ийсек, мамлекетке да эконом болот эле да. Bir 4-5 миллиард сомдун тегерегинде жылына кетип калып атат ушул. Только ушул гемодиализ алгандарга гана. Садыр Нургалиевич, бир нерсени ачыктап коеюн. Мен жана трансплантациядан мурда ар түрдүү анализдер алынат да. Кимдин тууганы туш келеби, туш келбейби, аны билбейбиз. Ошон үчүн ошол анализдер бул жеке өзү жарандардын каржысы менен кылынат. Анан эгер Эми ал анализдерге майда чүйдө анализ тапшырат да. Экөөнүкү бири-бирине дал келеби, дал келбейби деген. Толугу менен бекер кылып берет. Просто эл
бул жагы бекер эле го деп мындай түшүнүксүз эмелер болду. эми первоначально баягы өзүңүздөр ар кайсы жерге жасатасыздар. тапшырган анализдерге эми өзүлөрү төлөйт. Эми ал көп болсо бир 300 сом, 500 сом, 1000 сомго чейин болушу мүмкүн. А бирок 7,5 миң, 8 миң кетет, туурабы бир эмеге. Только эми расходуна гана. $7,500. 7,5 миң доллар. Ошону мамлекет берип атабыз. Мына даярбыз бүгүн деле бергенге. Донор таап келсеңер, ме деп туруп төлөп беребиз 7,5 миң долларды. Бекер алмаштырып алып чыгып кетесиңер. Ага чейинки операцияга чейинки расходдор эми аны өзүңөр деле кылсаңар эми көп деле расход болбойт. Ал оорчулугу жок. Рахмат. Бергиле. Кыскартыңыз, Рыспек эке. Кыскартыңыз. Мен атым Рыспек Шыгаев, ветеринармын. Сиз ветеринарларды жумгалдан жакшынакай мамлекетке өткөрүү боюнча айттыңыз. Ошон үчүн мен айтпаймын. Ушуну колдоп мамлекетке өткөрүп каминдин касмаликке өткөрүп берсеңиз 1 январдан баштап өткөрүп алабыз. 1 анткени менчиктен иштебейт. Рахмат. Министрге дагы айтканмын, ошону баягы мен айткан күндөн баштадыңар, баарын бүтүрүп иштердин баарын, иш чараларын 1 январдан баштап мамлекеттики кылып алгыла. Түшүнүктүү, Жеке деген болбосун. Биз өзүбүз көзөмөлгө алалы. Ветеринарияны. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, мен сизден суранарым, мен 2-нчи группада инвалид балам бар. 4% менен социалдык ипотекага очередке туралы десек, үзгүл-түксүз стажы керек дейт. Балам азыр воен Антоновкада Кытайлардын кафел чыгарган заводунда иштеп атат балам. 2025 сентябрда иштеген, анан Кытай заводу кышында жабылып калат экен декабрдын этегинде. Азыр кайра апрелден баштап жумушка кирди, балам иштеп атат. Канча эме алат, айлык акы алат? Айлыгы 34 миң. 34 миң үйлөнгөнбү балам? Жок, бойдок. Анан ошо бияка айылга келсе ооруп калат. Шаарга барса жакшы болуп калат. Кайда турат? Квартирада турабы, шаарда, Бишкекте? Азыр ошонун жатаканасы бар экен демесинен. Канча төлөйт ошого? Жатаканасы бекер азырынча. Анан айылга келсе ооруйт, анан ошол эки балам ооруп калат, шаардан ошо там алсамбы деп аракет кылып атат. Макул, берели, мисалы, төлөй алабы анан ошону? Ооба, төлөй алабыз. 15 миң доллар сомдун тегерегинде айылга. Ошо бир комнатага айтсаңыз. Бирок без очередке коюп берсеңиз эртерээк балам ошо арыз жазсын ким, азамат? Мен тек катта бердим сиздерге, кат бердим. Жарайт, азыр балдар алып атат, жаныңыз. Залда ким кат берем деп турганыңар болсо, бияка бергиле, азыр чогултуп алып келип бияка коюп койгула, мен ала кетейин. 3-чү микрофон. Каттарын чогултуп алып келип койгулачы мына. 1-чи микрофон. Исқақбайбы, Баятыбайлы. Саламатсың, Садыр балам. Келишиң менен айланайын. Ишиң байсалдуу болсун, жолуң байсалдуу болуп, Кыргызстаныбыз өсүп өнүгө берсин. Менин эми айтайын дегеним, 2010 жылы менин кызым ушул Баятов нарын жолунда авария болгон. Ошондон бери 6 жолу чоң оор операция болду. Бир жолу чет мамлекетке апардык. Ушунун баарын балдарым өздөрү каржылады. Анан ошо балам, кызым бияка келгенде, бияка деле аз эле алып келебиз, бияка келгенде баягы көп дары ичип атып аллергичик болуп калган. Шаарга туруш керек болуп атат. Эми ушул 16 жылдан бери кызым экөөбүздү ошо балдарым, келиндерим багып атат. Эми менин көзүм тирүүсүндө, ошол көзүм тирүүсүндө ушул кызыма өзүнчө бир квартира алып берели деп ойлогонбуз. Анан ипотеканын шарттары туура келбей атат. Биринчиден баккан энеси мен 80ге чыктым. Экинчиден кызымдын баласы жок. Үчүнчүдөн иштеген иши жок. Анан өзүбүз эле төлөйт элек, ошо кезексиз алдыга жылдырып бир үй алып берип койсоң. Түшүнүктүү болду. Анда бияка азыр чогулуштан кийин арыз жазып берип, данныйларыңызды берип коюңуз, телефондоруңузду. Биз караштырып берели. 3-чү микрофон. Саламатсыздарбы? Улуу көчтү улаган Актала эли, жана саламатсызбы? Биздин сүйүктүү президент Садыр Нуркожоевич. Мен алыстан ат арытып Бишкектен келип калдым. Сиздерден кечирим сурайм. Мен аябай олуттуу иш менен келип калдым. Крупный коррупция иши боюнча. Эмеңизди, арызыңыздын баарын, кагазыңыздын баарын Жок, мен сүйлөшүм керек. Мени эл күтүп атат Бишкекте. 1-чи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Терек айылынан, атым Эрлан. 99-жылы транспорт министрлиги жана Нарын областык 3-чү Пуловат мекемесинин буйругу менен ДЭУ мекемеси
тиешелүү 44 сотик жерди Раматылык атама сатып алган экен. Ошо 99-жылдан бери пайдаланып келебиз. 2017 жылы кафе жана 3 кишилик банкетный залы менен кредит алып, мал сатып, соода саттык кылып, кыйынчылык менен салып, бир 30 миллион, 35 миллион тегеретесинде чыгым кеткен. Эми иштейли десек, сот иштери болуп, тоскоолдук жаратып жатат. Ушул күнгө чейин налог төгүп келебиз, жумуш орундарын түзүп, иш алып барып келебиз. 15 январь 24 жылы Нарын областык административдик сотунун чечими менен мөөнөт өтүп кеткендигине карабай, кызыл китепти жокко чыгарып салган. Ошол боюнча соттошуп келебиз. Ал эми 99 жылда токтом менен кадастрга каттап берүү боюнча арыз жазып барсак, кадастр мекеме каттабай жатат. Соттук иштер жүрүп жаткандыгына байланыштуу деп. Ушул боюнча сизден жардам сурап өтүнөбүз. Эмне бизнес аштым дедиңиз? Канча вложение болду? Кафе ачканбыз, банкетный зал менен тойкана. Каерде, ушул жердеби? Ооба, Круговойдо, Актал районунун киребизде. Анан эмне проблема? Ким берген? Жер суу көзөмөл берген го? ДЭУ мекемеси берген. ДЭУнун Саткан. имаратын сатып алгансыңар. Сотко ДЭУ берип атат азыр. Прокуратура берип атат. Ошо прокуратура Кечиресиз, Казиев боюнча, ошондой. Бул ДЭУ мекемеси, дорожно эксплуатационный управление боюнча, ошондой жерлер мыйзамсыз сатылып кеткен мурдачы. Ошол себептен административдик сотко прокуратура кайрылып, ал мурдагы буйруктар жокко чыгарылган. Эми анан бул кишинин салган акчасы эмне болот аяканан? ДЭУ бериптир, сатыптыр, кызыл китебим бар деп атат, колунда турат дегене кызыл китеп. Анан расходту ким төлөп берет мындан? Макул прокуратура. Мен прокуратураны деле күнөөлөбөйм эми. Да, ошол коррупция нелер саткан да мунучу. ДЭУнун башчысыбы же ошол андан жогоркуларыбы чөнтөккө урган да акчанычы убагында. Анан бунун убалына калып атпайсыңарбы азыр эми? 1,5 гектар жер, ошондойбу? 1,5 гектар жер, ошого сиз кайрылсаңыз? Сиз областтын жетекчилери эле карагыла. Облустук прокурор жазып атабы ошондо? Облустук жетекчилери карап, бир мыйзамдуу жолдорун таап, чекитти коюп бергиле. Бул киши да күйүп кетпесин да, кафе салгам килтейген деп атпай. Канча акча короттуң эле? 30 миллион сомдун тегерегинде, отур. Түшүнүктүү, Атам Раматылык атам ошол убакта алган, анан ал иш дагы 2 жыл болду көз өтүп кеткен. Карап, териштирип, анан кийин мыйзамдуу жолдорун таап, маган далаш деп коесуң. Жарайт. Рахмат. Экинчи Чакырып аласыңар бул өзүн. Мен Кайыңдуулак айылынан келдим, Турганбек Бактыбек. Мен дагы 2013 жылы үй сатып алгам. Бирөөнүн менчиги экен да. Ал мурун мекеме экен, акционерный общество экен. Анан 2024 кийин булар мени чакырып, жериңиз көп экен, бериңиз. Мен бербей жүрдүм, 6 ай сүйлөштү. Анан 2025 өткөзүп бериңиз, үйүңүздү 40 сотук менен бөлүп беребиз, калган жерин арендага алыңыз деп өкмөт 2 бөл деп токтом чыгарып берген. Ал чыгарып берип, өкмөт өз бошоп алып кетип калды. Анан мен өткөзүп бердим. Өткөзүп берип, эми бербейсиң десем, бербейди ушул убакка чейин. Эмне кыларым, мен барбаган жерим калды. Бишкекке бардым, Сиска да берген. ГКМБ жерлерин мыйзамсыз деп алышкан. Кызыл китеп бар болчу мен. Берип коюңуз дейт. Жарымыңыздын болсо өзүңүзгө калтырабыз дейт. Макул деп баарын мамлекетке жазып берет. Жазып бергенден кийин кайра бергенге болбойт экен, мыйзам жол берип эткен деп ошол бойдон таштап коюшкан. Добровольно өткөрүп берип койгон. Азыр кайра мамлекетке катталып калгандан кийин бул кишиге менчикке берүү жолун таппай атышат госрегистр. Менчик болбосо 49 жылга бергиле деп, мамлекет антип алдап койбой калат аны. Добровольно өткөрүп бер деп анан добровольно өткөрүп берсе кайра. 49 жылга бергиле, мыйзам жол берет да 49 жыл. Муну азыр ГКМБ менен кайра кайтаруу ошо жолдорун карап атабыз. Менчикке бере албасаңар 49 жылга бергиле. Ал деле менчикке берген сыяктуу деп, жарым кылым. Туурабы же туура эмеспи? Майыл мугалим, пенсионермин өзүм. Ooрлуу болуп да бүттүк, давлением 180 чыгып атат азыр. Жарайт, буну биз өзүбүзчө карап берели. Карап атабыз. Негизи карап атабыз. 49 жылга болсо дагы бергиле. Менчикке болбосо дагы 49 жылга бергиле. Жарайт. Кийинки бактке карап беребиз. 3-үнчү микрофон. Саламатсыздар. Мен Дегенбаев Токтун Алыш, Баят айылынын тургунумун. Аксакалдар сотунун төрагасымын. Мен айтайын деген маселем бул жаштардын ден соолугу жөнүндө болуп атат да.
Bayatов айылында менің маалыматым бойынша 2018 жылы 42 бала туаза майып болып төрөлгөн. Ошого бүгүнкү күндө аракет көрүп атышат. Бүгүнкү күндө мына 26 жыл 8 жылда ошол 80ден ашып кетти. Балдардын майып болуп төрөлүшү өсүп атат. Бул эмне себептен? Ушуну бир анализдеп, же тамак аштан кетеби, же суубуздан кетип атабы? Ушуну түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жаштарга. Ушу майыптык балдарды азайтуу аракетин көрсөк. Майып көбөйсө дейт бул өкмөттө чөнтүп ошол эме болот. Туура. Айтайын дедим ушул. Рахмат. 4-үнчү микрофон. Ассаламу алейкум. Жаңы Талап айыл өкмөтү, Кайып Алмаз машыктыруучу. Эмеле спорт зал меники. Эски Баняда 17 жылдан бери эски Баняда тренировка кылып келебиз. Бизден Азиянын чемпиондору, чемпион миралар чыккан. Бирок 17 жылдан бери эски Баняда тренировка кылып келебиз. Шарт аябай эле начар. Садыр Нуркожоевич. Ушуну бир эске алып койсоңуз. Хорошо. Менин маселем, сизге арстана турган маселем ушул болуп атат. Жогоруда айткандай, УКМКнын сот прокуратура кызматкерлеринин кайдыгерлиги, жоопкерсиздиги, адамдын тагдыры менен ойногондору сизге ошо түрткү болуп атат. Бул мындай болгон. Ушул мен кененирээк айтпасам, 2 сөз менен кантип бүтүрөм. Маселени кыска айтсаңыз, анан жетишсеңиз историясын айтып бересиз. Бул мындай болду. Коштөбө деген айыл бар бизде. Ошол жерде футболдук, жана кичи футболдук аянттын курулушу башталган. 70% бүтүрүп калып, анан кийин жерге жаткыра турган газон эле калганда, тиги материалдарын алып келип суук түшүп калып, ал токтоп калган жумуш. Ал менин уулум да ошо как раз инспектор болуп иштеп турган кезинде бул Нарындагы башкармалыктын. Анан ал да комиссиянын мүчөсүндө болот. Анан баардык материалдардын баары толук болгондуктан, тиги подрядчик болсо кепил катын берген, биз бүтүрүп беребиз деп. Анан ошонун негизинде комиссиянын мүчөлөрү кол коюп коюшкан. Неге анан бүтө электе кол коюп берет, бүттү деп? Эми ошолго менин уулум кол койбой атпайбы? Анан кол койгондордун ичинде кылып коюп атпайбы? Ал кол койбой калган себеби, ал жетекчи өсү Кочкорго командировкага жибербейген ошо кезде. Ал буйругуда турат. Сиздин уулуңуз кол койгон эмес, бирок кол койду деп күнөөлөп коюп атчы. Кол койду деп күнөөлөп. Ошолбу проблемаңыз? Ошол проблема. Эми бардыгына бардык. Сотко бардык. Райондук сот болсо мойнуңа алгансыңар деп. УКМКнын тергөөчүсү тергеп туруп бүт эле анын жетекчи кол коюп печат басып аткан жетекчини куткарып ийип, анан менин уулумду кармап атышпайбы? Кол койбогон уулума мыйзамсыз иш козголуп атат. Карагыла, бул эгер чындап эле бул аксакал айтып отургандай болсо, бул өтө бир адилетсиз иш да булчу. Башчыларын кол койгондорду кое берип коюп. Анан жебеген мантык акча төлөтүп, бул кишинин уулун эме кылган болбойт андай. Түшүнүктүү. Аягында ал эми баягы экинчи жагы да бар да, көрдүңөрбү? Мына 70% бүтө элек, бүтүп, анан калган 30% бүтө элек кезде бүттү деп кол коюп берди дейт. Любой адамдын мээси иштеш керек да, бүтө элек нерсеге кантип кол коем мен? Демек бирдемеси бар, чөнтөк алган бир жагы бар. Ошо подрядчиктердин. Райондук соттогу ошо силер мойнуңарга алгансыңар. Силер көзөмөлгө текшерип койгула, ошо чындап эле ушул кишинин айтканындайбы бул баласы? Териштирип карап берет. Урматтуу Акталалык туугандар, эми түшүнөбүз, проблема көп, проблемалар көп экен. Ошон үчүн мен облустун жетекчилерин кыдыртып атамын, кыдырып чыккыла деп, жаз күз. Азыр мына жазында кыдырып бүтүштү. Эми ноябрь, декабрларда дагы кыдырат, жылына 2 жолу кыдырып турат. Бүт жетекчилер, облус сот, областын прокурору, губернатор баштаган, район, айыл өкмөтүнүн жетекчилери ушундай проблемаларыңарды ошол жерден айтып турсаңар чечип турат. Чече албаганын мага жиберет, мен чечип турам. Мен дагы кыдырып турамын. Анан эми жакын араларда мен баарын чогултам дагы, буларга дагы тапшырманы коёмун. Именно ушундайларды өздөрү издеп ар кимиси прокуроруна тиешелүү ишти, сот прокурору, сотко тиешелүүсүн соту, губернаторго тиешелүүсүн губернатор, аким, айыл өкмөттөргө бардыгын ушундай чечкиле деп. Эми тиги союз чачырагандан бери келаткан проблемалар көп экен. Жер талаш, анан камалып кеткен, анан соттолуп кеткен, анан адилетсиздик болгон дегендей. Үй талаш маселелери. Мындай көп элдин арасында көп экен. Мунун бардыгын уже алдыда келаткан дагы бир 5 жылдын ичинде чечебиз. Мына бул 5 жылдыкта не деген маселелерди чечтик? Экономикабыз слабый болуп тиги тышкы карызыбызды кантип кутулабыз, кокуй шакек иймектерибизди ортого таштайлы деп калдык белек 20-жылы. Туурабы же туура эмеспи? Азыр аны ойлогон киши да жок.
ойлогон киши жок. Келе мага мектеп, келе мага муну, келе мага спорт зал деп атасыңарбы? Акчаны бөлүштүрүп мага деп 5-10 жылдан кийин муну да сурабай каласыңар. Чогулуш кылалы десе ага да келбей да каласыңар бир 10 жылдан кийин. Кудай буйурса дейли. Менин проблемам жок эле деп каласыңар да. Ошон үчүн эми мен азыр чогулуштан кийин тапшырма берем, мага немелерди чогултасыңар, тиешелүү адамдардын баарын. 7 губернатор, 2 Оштун мэрин, премьерди баш кылып, Верховный сот, ГКМБ, МВД, прокуратура, генпрокурор баарын тең. Анан областтын жетекчилерин кошуп туруп. Баарына мындай тапшырма бербесе, булар бири-бирине шылтап эле жүрө берет экен да, иши сотто экен, анан прокуратурада экен, анан дигил чечет экен деп эле жүрө беришиптир да булар. Эми бул акыркы жолугуш эмес, Кудай буйурса дагы келип кетип турам. Кийинки жолугушууга чейин саламатта болуңуздар анда.